УКМКнын мамлекеттик чек ара кызматы тажик тараптын Баткендин Тажикстан менен чектешкен аймагында абалды Кыргызстан курчутуп жатат деген маалыматы чындыкка туура келбейт. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Тажикстан социалдык тармактарга жаңжалды кыргыз тарап курчутуп жатат. Бул үчүн алыскы райондордон жарандарды алып келип, улуттар аралык кагылышууга себеп болууда деп тараткан маалыматы чындыкка туура келбейт деп айтылат билдирүүдө. УКМК толуктап берген маалыматтарга караганда Ак Сай айыл аймагындагы Ак Суу суусунун жээгиндеги болжолдуу чек ара сызыгынан 2-3 метр аралыкта тажик жарандары шагыл жүктөп кетүүгө аракет кылган. Кыргызстандын чек арачылары бул суроо 2 айыл өкмөтүнүн жетекчилери тарабынан макулдашылмайын ишти токтотуп турууну талап кылышкан. Бирок тажик тарап буга макул болгон эмес. Ошол учурда чек арачылар курал колдоноорун айтып эскертүү беришкен. Коңшу өлкөнүн жарандары ошондо гана токтотушкан. Андан кийин тажик тарап головной суу таратуучу пунктунун аймагындагы мамыларга көзөмөл камерасын орното баштаган. Экинчи камера коюлуп жатканда Кыргызстандын чек ара кызматынын жана Баткен облустук милициясынын өкүлдөрү барып, ишти токтотуусун талап кылышкан деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Ошондон кийин эле аталган аймакка эки тараптан 100-150 киши чогулуп, бири-бирине таш ыргыта баштаган. Андан 3 кыргызстандык жаракат алганы айтылат. Ал эми чек арачылардын сүйлөшүүсү учурунда Тажикстан тарап 5 жараны жаракат алганын билдирген. Коңшу өлкөнүн чек арачыларынын айтымында алардын бирине аңчылык куралынын огу тийген. Бирок УКМК Кыргыз тарап ок атуучу курал колдонбогонун кабарлады. Кыргызстандын чек ара кызматы коңшу өлкөнү абалды курчута турган жалган маалыматтарды таратып, чагымчылдык кылбоого чакырды.